Ошол эле кезде шарият биздин сыртыбызды эле тазартууга үндөп койгон эмес. Бул сырткы тазалык намазда парз. Бирок мындан дагы күчтүү бир тазалыкты Алла Таала талап кылган, ал ички дүниөнүн тазалыгы. Мусулмандар биз кылымдар бою ички дүниөнүн тазалыгына умтулуп келген. Ислам жолунда билесиздер, суфизм деген түшүнүк бар. Суфизм деген түшүнүк бар да. Мисалы шариат, анан тарикат деп азыр карапайым эл арасында айтылып жүрбөйбү? Шариатчылар, анан тарикатчылар деген сыяктуу. Биз окуп Кыргызстанда окудук, башка чет жактарда окудук. Анан окуп келгенден кийин биз келсек, 10 чакты жыл сыртта жүрүп келсек, Кыргызстанда карапайым элде эмес, молдолордун арасында өзгөрүү болуптур. Чоң биз сыйлаган, кадырлаган дамылалардын арасында өзгөрүү болуптур да. Өзгөрүү болгондо жакшы жагына болуптур. Ал эмне дебейсиздерби? Ал ушундай өзгөрүү болгон. Мурун жөн эле ошол бизди окуткан агайларыбыз, биз кадырлап сыйлаган биздин устаттарыбыз, дамылаларыбыз мурун жөн эле шарият жолун карманып жүрсө, ошол устаттарыбыз азыр шариятта мурабби деп коет, тарбиячы. Шариятыбыз айтат го, эки адам керек болсо сапарга чыксаң, бирөөң башчы бол, болбосо шайтан башчы болот дейт. Ошондуктан мусулман адам эч качан мен өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деген шариятта болбойт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга сахабалар келип баяат кылган. Аялдар да келип баяат кылган, эркектер да келип баяат кылган. Баяат дегенде кол берген, кол беришип сөз алышкан. Я Расулалла, мен сенин айтканыңды аткарам, сен мени бейишке жетелеп кете аласыңбы? Дегендей bir шарттарды коюп туруп, bir жолу Абдуллах ибн Амр, болуш керек же, Амр ибн Аспы, пайгамбарыбызга келет да, я Расулалла дейт. Мен сага келдим дейт. Мусулман болоюн деп келдим. Шахадат калимасын айтканы келдим. Кол алышып, сенден уада алганы келдим. Мусулман болгону келдим дейт дагы. Колун берип келатып, кайра аркага тарта калат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: Амр, сага эмне болду? Эмнеге колуңду тартып алдың десе, мен сизге кол берип, сиздин жолуңузду жолдойн, бирок бир шартым бар дейт. Эмне шарт десе, Алла Таала менин күнөөлөрүмдү кечиреби? Мен ушинтип сизге кол берейин. Мени мурунку кетирген кылык жоругумдун баарын кечиреби Алла Таала? Мен сизге кол берейин дейт. Ошончо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ама алимта я Амр" дейт. Амр, сен билбейсиңби? Иннал ислама яжуббу ма кана каблаху. Исламга жерки кылынган амалдардын бардыгын түп тамырынан жоюп жок кылат. Мусулман эмес адамдар кечээ күнү мусулман болгонго жери кандай күнөө кылбасын, бүгүн келип чындап тообо кылып, Алла менин күнөөмдү кечир, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Күбөлүк берем, асман жер аяаламды жараткан бир гана Алла. Күбөлүк берем, Мухаммед пайгамбар анын элчиси деп күбөлүк бере турган болчу болсо, анын ошол мусулман болгонго жерки бүт кылган кылык жоруктарын Алла Таала кечирет дейт. Сен аны билбедиңби дейт да. Ошентип пайгамбарыбыз алейхиссаламга кол берген. Буну шариятта байат деп коет. Кыргызча антташуу, шерттешүү, кол беришүү да. Мусулман адамга дагы бул мусулман эместер ошондой кылат. Байат кылып мусулман болгон. Эми биз туулганы мусулманбыз. Бизди алхамдулилла ата-энебиз ак никеден кийин төрөлгөн балдарбыз. Биз Кыргызстандын эли, дегеле Орто Азиянын эли, ак нике менен жашаган эл. Демек биз ак нике менен туулган бала,
Ата-энең мусулман, эки мусулман ата-эненин ортосунан туулган бала, ал мусулман болуш шарт эмес. Ал туулганда мусулман. Демек биз мусулман болуп чоңойдук, алхамдулилlah. Бирок мусулман болуп жүрүп деле адам баласы кээде ар кандай кылык жоруктарды кылат экен. Дин менен ишиң жок, ар кимди ушактайсың, ар кимге кек сактайсың. Ар кандай нерселерди кыласың. Бирок тооба кылыш керек мусулман баласы. Тооба кылыш керек. Алла, мен ушу мусулман болчумун. Бирок мен мусулман болуп жүрүп, сенин өкүмдөрүңдү, сенин буйруктарыңды толук аткара албадым. Жаштык кылдым, мастык кылдым, өткүрлүк кылдым учурунда. Алла, ошол менин кетирген кемчиликтеримди өзүң кечир деп Кудайга кайтуу, бул тооба болот. Биз ошентип устаздардан окуп жүргөндө устаздар кадимкидей эле ошо шарият жолун карманып эле, колунан келген ошол кезде эле жакшылыгын кылып эле жүрүшкөн да. Анан биз 10 чакты жыл устаздар менен аягы байланыш токтоп калды. Четте жүрүп окуп калдык. Устаздардын окуткан илимин улантып. Анан келсе келе, кийин бул жактагы биздин ошол Кыргызстандагы дамылаларыбыздын өзгөргөнүн уктук. Ал өзгөрүү эмне десе, ал өзгөрүү устаттар тообого өтүптүр. Жөнөкөй карапайым мусулман эмес, устаттар, дамылалар тообого өтүптүр. Ошончо биздин бир арабыздагы бир досубуз айтат: Кыргызстанда жакшы иш болуптур. Дамылалар, устаздар тообого өтүптүр дейт да. Ал кайсыл десе, алар ошон жанантип тарикатка кол берип, тарикат жолунда жүргөн адамдарды чындап туура бир акыйкатка баштай ала турган мурабби, тарбиячы бир муршид жол көрсөтө ала турган деңгээлдеги бир ошондой бир тарбияны өзүнө багындырган адамдарга кол берип, сиздин айтканыңызды угайлы, сиздин аркаңыздан ээрчили деп дамылалар арадан ошондой ошого татыктууларды алдыга коюп, бардыгы бир жолго биригиптир. Шарият бизден ошондой нерсени талап кылат. Мусулман адам баласы мен баарын билем деп эле эч кимге баш ийбей жүрө берсе, анын башчысы шайтан болот. Мусулман адам баласы ошол чындап пайгамбардын жолунда, шарияттын жолунда тарбияланып бир калыпка түшүп калган адамды аркасынан карманыш керек болот. Бири-биринин этегин кармап отуруп, акыры пайгамбарыбыздын этегине барып такалат. Мына ошондо ошол устаздар дайыма сенин ал, сенин атаң, апаң сени кандай кичинекей кезиңде апаң конокко барып калсаң, тиги дасторконго колуңду узата калсаң, колго чабып конфетке тийбе, алмага тийбе деп тарбиялап, коноктордун астында туура эмес жата калып тура калсаң, тур, отур, антип отурба болбойт деп сени кичинекейиңде энең тарбиялагандай, биз 40-50гө чыкканда деле бизди духовный жактан, руханий жактан тарбиялап турган бир тарбиячы керек болот бизге. Мына ошол тарбиячылар, алар ошол пайгамбарыбыздан, сахабалардан биринин артынан бири тарбия менен келип, ошол анын да чынжыры бар, анын да цепочкасы бар да. Мына ошол чынжырга илешип, ошол тарбиячылардын тарбиясын жолдогон адамдарда баягы жакшылыкка жетүүгө алардын мүмкүнчүлүгү, шансы көбүрөөк болуп эсептелет. Жалгыз өзүң опурап топурай берсең, бир ишти баштай берсең, биягынан чыгасың, биягынан чыгасың, биягынан чыгасың. 70-80 жолу бар болуп, этегинде маарага жетишиң мүмкүн. А бирок билген адам биякта жол жок, бияк жол жабык, тигиндейинен айланып бар десе, бир эле убары болосуң, маарага жетесиң да. Ошондой муршидтердин болуусу биздин ошол маарага, максатка жетишибизге эң бир жакшы себеп болот. А биздин маарабыз, биздин максатыбыз Алланын ыраазылыгын табуу. Аллага чындап татыктуу кул болуу, пайгамбарга чындап татыктуу үммөт болуу болуп эсептелет да.